өкмөттүн казынаны толтуруп, программаларды ишке ашырып, элдерди жакырчылыктан чыгарып алдыга максат коюп атканыбызды биз түшүнөбүз жана колдойбуз. Биз өкмөткө душман эмеспиз. Биз ниетибиз бир, кыргыз элине жардам берип, Кыргызды алдыга сүрөй турган жаңы нерселерди алып келели деп. Бирок бул Бакыт Эргешевич бул мыйзамдар менен бекитилип, мыйзамдуу болуш керек да. Баш мыйзамга каршы келбеш керек жанагы статьялар. Сиз азыр түшүндүрүп атасыз. Баш мыйзамга каршы келбейт деп. Банк иштери боюнча жанакы дыйкандарга электрондук счет фактура. Дыйкандар үчүн бул электрондук счет фактура инфраструктура даяр эмес. Ошону даярдап алып, барсакпы деген эле пикир биздики, силерге жардам берели деген. Биз экинчи окуудан жанагы ушул 2-3 нерсени чечип берсеңиздер, чогуу чечсек, анда бул кодекс жакшы иштейт. Эгер экинчи окууда муну чече албаса, анда мен конституциялык сотко кайрылганга мажбур болом. Башка жолубуз жок, бирок ошого жеткирбей Бакыт Эргешевич. Чогуу муну карап, бул кодекс элге, журтка иштей тургандай, экономикага иштей тургандай кылып алдап атабыз. Биздин максатыбыз эле ошол. Же бул кодексти өткөрбөй коюп, же менин жеке кызыкчылыгым, өзүңүздөр билесиздер, менде такыр бизнес жок, бизнесмен эмесмин мен. Эч качан бизнесимде болгон эмес. Бирок шайлоочу бизнесмендер, досторубуз, шайлоочуларыбыз, бизнесте жүргөндөр бар да арасында. Алар бизге кайрылып атат да, момундай коркунучтар болуп атат. Анан биз айтып атабыз, макул өкмөт менен сүйлөшөлү, кеңешели. Алар деле силерге душман эмес. Баарын чогуу чаран ушул коркунучтарды бейтарап кылып, алдыга жылалы. Кодексте жакшы нерселер да бар, өтө жакшы нерселер бар бизнеске. Бирок жанакы бир 2-3 нерсени экинчи окууда Бакыт Эргешевич чогуу бейтарап кылып, анан ушуну алдыга жылалы. Мен бул мыйзамды колдоймун, концепциясын колдоп берем. Анан экинчи окууга келгенде бардыгыбыз чогуу ушул коркунуч нерселерди бейтарап кылалы. Рахмат. Балбак Зарылович, чоң рахмат. Эгерде конституцияга дал келбесе, эгерде конституциялык мыйзамдарына дал келбесе, ушун баардык статьяларды биз экинчи окууда өзгөртөбүз. Сиздер менен чогуу. Азыр мына бул жерде Дастан Ачырбекович айтып кетти, Чойбеков Бакыт мырза айтып кетти, туура эле. Мен дагы ушул принципте турам. Жөнөкөй жарандын анын жеке кандай бир финансылыкпы, өзүнүн жеке, өзүнүн айлыгы болобу же башкасы болобу, ага кирбеш керек. Сиздер менен чогуу ушу конституцияны карап, башка мыйзамдарды карап, дал келип, өзгөртөбүз. Буну принципиалдуу уже маселе биз айттык. Электрон товарный транспорт накладной боюнча буну дагы этап менен кылабыз. Дыйкандарды кыйнабаш керек, туура айтасыз. Ал жерде маселе көп. Анткени ал жерде азыркы учурда дыйкан азыр накладной жасалбайт. Анысы бар. Анан кийин вес менен келсе, тиги приемка кылып аткан объект ал жерде веси туура эмес келип калышы мүмкүн. Ал жерде дагы маселе бар экен. Анын баарын эске алып атабыз. Ошондуктан азыр биринчи этапта ким даяр болсо, ошол этап менен кетет, экинчи, үчүнчү. Бирок биз бул жыл менен 23 жыл менен бардыгыбыз биз электрондук форматка өтүш керекпиз. Мен сиздерге бир эле мисал айтып коеюн.